Урматтуу кыргыз элим, быйыл Улуу Ата Мекендик согуштун жеңиш күнүнүн 75 жылдык мааракесин белгиледи. Мына ошонун ичинде дагы биздин Талаш шаарындагы номер 90 кесип лицейинин окуучулар арасында онлайн аркылуу окуучулар арасында иштерди жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү күн биздин келечегибиз үчүн, эртеңки күн үчүн ата энелерибиз кан төккөн, улуу фашисттик Германияны жеңген. Ошондуктан 75 жылдык кыргыз элинин бардыгын 75 жылдык маараке менен куттуктайм. Тыныч жаткан элиме душман келип кол салды, бейпил жаткан жеримде кандуу согуш башталды. Кек албай калса кубалап, кагылам журтум ишенген, караам туткан балаңар, кармашкан жуусун жеңелап. Согушка апалар да барышкан, өмүрлөрүн тобокелге салышкан, жолбош жүрөк жоокерлердин жараттарын табышкан. 4 жыл бою тынчтык шаңы тыйылып, тирүүлүккө согуштарды жабышкан, жап-жаш бойдон далай жокер кыйылып, жер алдынан түбөлүк жай табышкан. Бактылаш курбу замандаш, барыңар менен коштошом, дүйнөдө каргап жоготкон душмандын жолун тоскосом. Дал ошолор курман болгон майданда, даркан жерде фашисттерден коргойм деп, дал ошолор дарман кошкон дарманга, даркан жердин нанын жүзүн актайм деп. Узатышты ыйлап сыздап энелер, өз улдарын көз жаш менен өлүмгө, курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул өмүргө. Кан канга төккөн жашка жуутулган, ар кай жерде эстеликтер курулду, көйлөк кийип колу көккө созулган, көзүмөр таш денели уулду. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады, кыямдай агып, шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апат күндөрдө уяттан уят эмеспи, уулдун үйдө жатканы. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек.